3 жашка чейинки балдары бар. Үй бүлөдө 3 жана андан көп бала болсо, булар үй бүлөнүн кирешесин эске албай туруп бардыгына берилет. Бирок ошо үй бүлөдөгү 3 жана андан көп балдар 3 жашка чыкканга чейин гана берилет. Андан өткөндөн кийин жалпы негизде үй бүлөнүн кирешесин эске алуу менен үй бүлө көмөк жөлөк пулун ала берет. Бирок алдын ала эсептөөлөр боюнча азыр механизм иштелип чыгып атат. 3000 сомдон деп эсептегенбиз. Минфин менен чогуу макулдашып, анан размери бекилет. Мыйзамда ошо кабинет министров бекитет өлчөмүн деген норма каралган. Сунуш берип койуңуздар, 3000 сом дебей 5000 сом бир март болуш керек да. 5000 сом койсоңуздар чындыкка жакын болот да, жакшы болот. Анын кеңеши макулдашып отурганда анан 3000 менен аз да, 3000 чындыгын айтканда. Бул боюнча бизде мамлекеттик программа бар, бала береке деп. Ал боюнча сиздер билесиздер, бийик тоолуу райондордо, ошондой эле алыскы жетүүгө кыйын зоналарга биз 2026 жылдын 1 январынан баштап 4 балага 100 000 сом жанагы бир жолу сүйүнүч пулда беребиз. 7 балага 1 миллион сом, анан 10 балага 2 миллион сом, андан ары дагы 2 миллион сомдон төлөп беребиз. Бүгүнкү күндө биз мониторинг жүргүзүп жатабыз бул боюнча. Мониторингдин жүргүзүлгөнүн негизинде где-то бир 13 000, 14 000 бала төрөлөт экен жылына. Бул 27 жылдын 1 январынан баштап бала 1 жашка чыккандан кийин бул президенттин жарлыгын реализацияны баштайбыз.